мамлекет менен да, элдер менен да иштеген уюмбуз. Көбүнчө элдерге жардам берүү максатында. Мамлекеттик эмес уюм менен мамлекеттик уюмдар биргелешип иш алып барса деле жаман болбойт. Наоборот, мындай жакшы өнүгөт. Дагы да болсо көптөгөн чоң жетишкендиктерге жетишсе болот. Мен бул жакка 1-8 жыл мурун келгем. Анда чынында эме болчу да. Баягы мынча иштеп калам деп ойлой эле, эчтеке түшүнүк жок, эчтеке билбей эле баягы күнүмдүк акча табыш үчүн эле келгем бул жаккачы. Анан ал жылдары деле ушундай болчу, ушундай азыр ушул жакта именно ушул комнатада отуруп жумушум башталган. Азыркы учурда Ысык Көл областында гана 2800дөн ашык киши мүчө биз менен иштешип акча тапканга мүмкүнчүлүгү бар. Булардын жарымы өндүрүүчү, жарымы ошол өзлөрүнүн продукциясын өндүрүп бизден каналдар аркылуу сатканга мүмкүнчүлүк ачылат. Азыр баарыбыздын мындай аң сезимибизде мындай Кыргызстандан эмес, айылдан акча табуу мындай мүмкүн эмес деп түшүнөт да көпчүлүгү. Айылдан мындай тапса дагы аз эле табат, чогулбайт деп мындай элестетип алганбыз да, ошондой эмени кийирип алганбыз. Ошол эле чет жактан тапкан акчаны өзүңдүн айылыңдан, бала чакаң, үй бүлөңдүн жанынан тапсаң болот. Мисалы үчүн, мен жана ушул жакта иштеген эжелерим ошол чет жакта иштеп, балдарынан, ата-энесинен алыста жүрүп иштеп тапкандар да эле табышат. Талыкпаган эмгектин артынан эмгектенип атып, ошол акчаны табышат. Мен айтмакчымын, ошол эле акчаны айылыңдан аракеттенсең табасың. Мынакей бир айыл бир продукт ассоциациясы ошону доказать эте алды да. Социалдык проект болуп иштеп, бирок на основе бизнеса иштеген уюмда. Бизнес жасаган социалдык проект. Айылдан бул жакка чейин келип кетип иштечимин. Анан кичинекей балам бар болчу ал кездечи. Жаңы төрөгүмдө кичинекей балам бар болчу. Анан келип кетип иштеп жүрдүм. Жүрүп бир 2 айча иштедим да, тынбай келип кетипчи. Андан кийин анан ушундай жасап келип өткөргөн эжелерди көрүп аябай таң калчумун да. Муну кандай эжелер жасайт болду экен, кантип жасайт болду экен депчи, аябай кызык болгон да, кантип жасашат, оор көрүнгөн аябайчы мага. Анан кызыгып мен да үйрөнүп көрөйүн деп ошол кезде баягы үйдө отуруп иштеш керек болуп калды. Балам да кичирээк болупчу. Анан ушундай өндүрүп жасаганды үйрөнүп көрөйүн деп анан ушинтип чистка кылып ушундай жумуш аткарып жүрүп эле анан продукция жасаганды үйрөндүм да бул жактанчы. Hoş geldin. Бул уже даяр продукциябыз. Бул продукциябызды биз дүкөндөрүбүзгө сатабыз жана экспортко кетиребиз. Биздин уюм бизнес алкагында аракет кылып иштеп акча тап, ошол эле өзүнүн акчасын кайра каржылаганга максаттайбыз. Жасаган буюмдарыбызды экспортко чыгарып, келген акчасын кайра эле ошол өзүбүздүн ишибизди чоңойтконго аракеттенебиз. Биздин компания жергиликтүү дыйкандардан чеке азык затты сатып алып, андан кыямдарды жана нектарларды жасайт. Курамында бир гана жергиликтүү калктан алынган чеки заттар жана Нарын областынын Атбашы районунан алынган дүйнөгө белгиликтүү болгон Эспарсет гүлүнөн алынган бал кошулат. Бир айыл бир продукт 2 уюмдан түзүлөт. Биринчиси ассоциация, бир айыл бир продукт деген ассоциация бул өзүнчө уюм. Анан коомдук бирикме, бир айыл бир продукт деген коомдук бирикме бар. Бул 2 уюм бири менен бири-бирине жардам берген уюмдар. Бирөөсү өндүрүүгө максатталган болсо, экинчиси ошол өндүрүүчүлөргө бүткүл жардамды берип турат да. Жаңы продукцияны ойлоп табуу, сатуу, анга чийки заттарды табуу боюнча бүткүл логистика жагынан да жардам берген уюм.
Мен айтмакчымын, ошол эле акчаны айылыңдан аракеттенсең табасың. Мынакей бир айыл бир продукт ассоциациясы ошону доказать эте алды да, мисалы үчүн айылда отуруп деле, үйдө отуруп деле акча таба аласың деп мына бизге мындай доказать этип берди. Мына ушундай цехтерди уюштуруп берди. Мынакей бизге Бул ошол бир айыл бир продукт уюму ачылгандан кийин ошолордун жардамы менен ушундай жетишкендиктерге жетиштик деп айтсак болот. Биз уже аздан болсо дагы каражат таба баштадык. Ар бир үй бүлө мисалы үчүн. 2 келиним бар. Аларда дагы жумуш болгон убакта чакырып келип эмгектенишет. Балам жолдошум да жардам берет. Үй тазалаганга. Баарына Кээде мондай сайган жумуштардан деле жардам беришет. Суу жумуш болгондо тапочка жасап эме кылсак аларга да жардам беришет. Үй бүлөбүз менен ишенип эле ошо иштейбиз. бул баягы социалдык жактан аябай эле чоң эмеси бар, пайдасы бар да. Мисалы үчүн мен өзүмдүн эле жашоомду албай tutпайм. Мен буга чейин иштегенге чейин такыр башкача болчумун да. Даже мындай элементарный единицага акча таба алчу эмесмин өзүмчү. Үйдө отуруп акча сурай алчу эмесмин да. Даже мындай сурагандан да кыжаалат болчумун. Анан ошол бул жакка киргенден кийин мен иштеп өзүм акча таба баштагандан кийин өзүмдүн үй бүлөмдө айлана чөйрөм уже сразу өзгөрдү да. Акча таба баштагандан кийин өзүм эме үй бүлөм аябай эле чоң пайдасы тийди. Бул жумуштанчы аябай көптөгөн жетишкендиктерге жетиштим. Ысык көл, именно ошол бир айыл бир продукт ысык көлү бул модель. Биз айтып кеткенде мурдагыда Жапон эл аралык кызматташуу агенттиги бир айыл бир продукт ыкмасын ысык көлдө модель катары ачып көргөн. Бул модель ийгиликтүү болуп, ушундай элдерге жардам берип баштагандан кийин ошол биздин экономика министрлиги ысык көл моделин башка областтарга тараттууну суранган да. Азыркы учурда ошол проекттин 3-чү фазасы болуп турат. Ушул ысык көл моделин башка областтарга жайылтып атышат да. Бул жакта эки уюмду мындай деп элестетсек болот. Ассоциация бул биздин жасаган колдорубуз. Коомдук бирикме бир айыл бир продукт бул месси деп айтсак болот да. Бүт кылган пландарды, чекизат табуу, жаңы дизайн ойлоп табуу, кардарларды табуу жана ошол жасалган продукциянын сапатын текшерип экспортко чыгаруу. Бул коомдук бирикменин жумушу. Грантты эми мамлекеттин бюджетинен албай элебиз да. Каржылоочу уюмдар болот, чет элден келген уюмдар, бирок бул биздин бир айыл бир продукт уюмубуз эч жактан грант албай эле ар бир ушу өндүрүүчү бизге окшогон айыл ичинен чыккандар. Биз өңдөнгөн карапайым кишилер өзүбүз эмгектенип ушул кол эмгегибиз менен жасап аткан буюмубузду сатып, ошонун негизинде ушундай уюмдар түзүлүп, ушундай жамааттар болуп, айылдын баардыгында иштеп атабыз. Негизи биз деген 10 жылдан бери проект алкагында иштеп келген үчүн көп киши Жайка проектиси деп билип калганда, бирок азыркы учурда кайра бизди жергиликтүү бир уюм болгонун таанып башташты. Биз менен иштешип дагы маалыматтарды жеткирип атабыз да. Ошол биз жергиликтүү уюмбуз, өзүбүз ушул иштерди кылып, өзүбүз өз алдыбызча ушундай бизнес аркылуу өнүгүүгө болот деген модель болуп атабыз да. Мамлекеттик эмес уюм тарабынан ачылып түзүлүп берди да. Эми мамлекеттин такыр эмеси тийген жок бул жакка деп айта албайм. Анткени биздин ушу айыл өкмөт тарабынан берилген, ушу здание берилген. Анан бул только ремонттун каржылаганын, техникалык жактан ушу Жайка менен Кумтөр Централдык компаниясы каржылап берди. Ошо бир айыл бир продукт ассоциациясынын жардамы мененчи. Бир үй бүлө өзүнүн бюджетине каражат толуктап атышат. Үйүндөгү башка бюджеттик каражаттан тышкары атышат да, эртелик иштеп атып эле. Буга чейин мындай 5-6 кишиден болуп өзүнчө жамаат болуп бөлүнчүбүз да цех ачылып жактычы. Цех ачылгандан кийин бул цех баарыбызды бириктирди, кошту да, кошуп ошондо баардыгыбыз азыр бир жамаатбыз. Жаштар азыр мурункуга караганда аябай көбөйдү ассоциациябызда. Мурун деген почти 80% улуу эжелер болчу да.
жаш өткөн, баары уже башка жумушка жарабай уже отуруп эле. Анан азыр уже жаштар аябай көбөйдү, жаштардын кызыгуусу көбөйдү. Бизде деле жаштар көп азыр. Азыркы учурда Чүйдөн башка 6 областта уже ачылып, ал жакта өзлөрүнүн координаторлору бар, өзлөрүнүн продукцияларын өндүрүп башташты. Алардын уже даяр продукциясы биздин Бишкектеги бир айыл бир продукт борбор деп коебуз. Ошол жактагы дүкөндө уже сатылып баштады. Мүмкүнчүлүк бар, мүмкүнчүлүк толтура иштесе, жумуш толтура просто ошону аракет кылып эле мындай алып кетиш керек. Анан жана мамлекеттик эмес уюм менен мамлекеттик уюм биригип калса, аябай сонун болмок. Мамлекет жактан эч кандай каржылоо жардам каржылоо жок, финансовый. Бирок жардам катары булар биз жака ар кандай элдерди, жумушка муктаж элдерди бир иш баштарда бюрократиялык жагынан, техникалык жагынан жардам бергенге жардам беришет аябай жакшы. Биз мисалы үчүн мамлекеттик эмес уюмбуз да, анан бизге мисалы үчүн мамлекеттик болуп калсак, бизге мисалы үчүн трудовой жүрмөк, мындай ушундай стаж болуп жүрмөк да, кийинки пенсиябыз эме болмок. Ошондо кошулса, менин оюмча аябай эле жакшы болмок да. Мындай мамлекет тарабынан кичине эле колдоо керек да. Ушундай мисалы үчүн ушундай ишканалар, мындай жаңы буттан туруп, жаңы өнүгүп келаткан ишканаларды колдоп, мындай мотивация берип жакшы колдоп койсо эле болду да.